Кыргызстанды өнүктүрүп, өзүмдүн өлкөмө салымдашкым келет. Сен кайсыл жерде окуйсуң маанилүү эмес, сен кандай окуйсуң маанилүү да. Мектепте жакшы окугула, бааңарды жакшы кармагыла. Теңизбек, Азамат жана Баястан дүйнөдөгү алдыңкы окуу жайларга өткөн бүтүрүүчүлөр. Алар Жалал Абад шаарындагы Курманбек Баатыр балдар лицейинде билим алышат. Теңизбек 15 окуу жайга өтүнмө жиберип, анын ичинен АКШдагы 10 окуу жайга кабыл алынган. Келечекте саясат таануучу болууну эңсеген каарманыбыз Миссури штатындагы Сент-Луис окуу жайын тандады. Ошондо 10 университетке жалпысынан өттүм. Ошонун ар биринин гранттарын окууга берген скидкаларын эсептеп чыкканда жалпысынан $1 миллион болду. Негизинен өзүм университетинде $186,000 грант бар. Ал 85% менин окуум жабып берет, жана калган проценттин 15%-ин өзүм төлөйм. Чоңойгондо да көп айтып калчу, балам сен чоңойгондо менден дагы маанилүүрөөк коомго, мамлекетке салым кошкон адам болсуң дейт эле. Ошондон тартып мен уже значит ошондой болушум керек деп аз-аздан баштап биринчиден лицейдин президенти болдум. Эми келечекте дагы Кыргызстандын саясатына чоң өзгөрүүлөр жасаган балдардан. Ал эми Баястан менен Азамат бир катар жеңилдиктерди сунуштаган Түштүк Кореядагы университетти тандашкан. Окуу жай бул бүтүрүүчүлөрдүн окуу акысын, жашоо шартын жана стипендиясын камсыздап берүүнү убадалаган. Кара Көл шаарынан болом, өзүм 16 жаштамын. Учурда буюрса Кореяга ЖИС университетине документтер даярдап жатам. Албетте, ал жакта окуусун алып, билим алып, албетте Кыргызстанга кайтар оюм бар. Келип, Кыргызстанды өнүктүрүп, өзүмдүн өлкөмө салымдашкым келет. Башында экзамендерди тапшырып, англис тилден берде мугалимдер бизге жардам берип, даярдап келип атканбыз. Ошо башында ошол экзамендерди жакшы тапшырып, ага чейин олимпиадаларга катышып жүргөм. Ушулар дагы аябай жардам берди. Ушул вуздарга поступлениеда. Ошо Түштүк Кореяга өткөн ЖИС университети мага бүт нерсем жабып берди. Окуусундагы, тамак ашында, жатаканасындагы үстүнөн дагы стипендия кошуп берди. Бул жөнөкөй үй бүлөдөн чыккан өспүрүмдөр 6-класска чейин кадимки эле мамлекеттик мектептерде билим алып, кийин лицейге которулушкан. Келечекте алган билимдерин Кыргызстанды өнүктүрүү максатында жумшоону тилек кылып, дүйнөдөгү алдыңкы окуу жайларды тандап жатышат. 10-га жакын бала Американы көздөгөн балдар. Алардын баары университетке өттү негизи. Бирок алдыда турган виза процедурабыз бар. Эгер окуучуларыбыз виза алып калса эле, алар буйруса өтөт. 30-га жакын балабыздын скидкалары бар. Польшадан болсун, Америкадан болсун, Гонконгдон болсун. Ал эми Жалал Абад шаарында жалпы 20-дан ашык мектептер бар. Анда тандалып алынган 69 окуучу алтын тамга артыкчылык аттестаттык сынагына катышып, 5 окуучу артыкчылык аттестатка ээ болду. Айта турган болсок, Михаил Бакин атындагы мектеп гимназиясынын бир окуучу кызы жана ошондой эле номер 14 мектеп лицейинин бир окуучу кызы мамлекеттик мектептерден ушул алтын тамга аттестатын тастады. Андан сырткары шаарыбызда жайланышкан Кыргыз-Түрк кыздар лицейинин 2 окуучу кызы алтын тамга аттестатын тастады. Ошондой эле жеке мектептен Илим мектебинен дагы бир окуучу кызыбыз алтын тамга аттестатына жетишти. Быйылкы жылы Жалал Абад шаарында менчигинин түрүнө карабастан бардык мектептерде 11-классты 1006 окуучу аяктаса, 2900дөн ашык окуучу 9-классты бүтүрөт. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.